Саясатчы Адахан Мадумаров өлкөдөгү коомдук саясий абал тууралуу көз караштарын билдирүү үчүн тараптерлери жана журналисттер менен жолугушту. Анда бир катар суроолорго жооп берди. Ал Атамбаевдин бийлигинин тушунда туура эмес кылмыш ишин козгоп, камагандарга азыркы президент Сооронбай Жээнбеков кылмыш ишин козгошу, ал эми мыйзамсыз камалгандарды мунапыс аркылуу бошотушу керек дейт. Өмүрбек Текебаевди кыргыз жаран эмес, сырттан келген бирөө эле көрсөтмө берип койсо барып камап атпайбы? А биздин өзүбүздүн Кыргызстанда бул менин уюмду уурдап алган ушул, кече барып союп, сатып жиберген ушул деп колунан кармап келсек кой берип атпайбы? А эмне үчүн сырттан келген майда туулганбы, апрелде туулганбы бир башка мамлекеттин жараны келип айтып койду, алып барып камап атат. Эгер мынау жагым таза болуп, чындап, мен элдин ишенимине ээ болдум дагы, нукура элдик бийлик болот, мындан ары карай соттор адилеттүүлүк менен мамиле чечет, маселе чечет деген киши болсо, Ноорузга карата мунапыс жарыялаш керек. Мен чын айтайын, ушундайды күткөм. Мадумаров учурда парламенттин катуу сынына кабылып, эрден кыйшайып турган өкмөт башчы Сапар Исаковдун ордунда башка киши болсо, уятынан эбак кызматын тапшырып кетмек. Баары бир ал кетүүгө тийиш деди. Азыр тирешүү башталат. Мен кече айттым, бүгүн да кайталайм. Сапар Исаковдун ордунда болгон киши, өзүнүн жоопкерчилигин сезген киши токтоосуз түрдө кызматтан чегинмек. Неге? Аябагандай көп иштер чыгып кетти. Көптөгөн жарыялаган иш аракеттер ишке ашпай калды. Коопсуз шаары өтө кооптуу шаарга айланып калды. Таза коому баткакка баткан коомго айланып калды. Бүт тескери болуп атат. Экинчиден, 40 кадам таштайбыз деди, 100 кадам артка кетти. Экономикалык көрсөткүчтөрдү мына мен жыйнап отурам, көрүп отурам. Мына соңку 1 жылдын ичинде экономикалык кылмыштуулук канча миллиардка өстү? 4,5 миллиард сомго жетти экономикалык кылмыштар деген сөз, бул бүттү деген сөз. Адахан Мадумаров Жээнбеков бийликке келгенден бери аны сындап келет. Бирок ал президент 5 маселени чече алса, сындаган оюнан кайтаарын айтат. Эгерде шымаланып кирип, мен чындыгында ушундай иштерди аягына чейин чыгарам деп, биринчи Кумтөргө кол койгон өкмөттөн баштап, экинчиси Бишкек жылуулук борборуна ушундай 386 миллион доллардын изи жок болуп кеткенин таап, үчүнчүдөн Дача суудагы кулаган учактын кимге таандык экендигин, ал жүк кимдики экендигин таап, төртүнчүдөн Батукаевди кимдер кызыл килемге төшөп туруп узатып бергенин таап, төртүнчүдөн, бешинчиден мондай кылмыш иш, жалган кылмыш иштерди кимдер козгоду да, кимдер тергеди, кимдер соттоду, ошол соттордун баарын өзлөрүн жоопкерчиликке тартып, түрмөгө отургузуп койгон учур болсо, мен кол чабам дагы, ушуга чейинки айткан сын пикирлеримди кайра артка алам дагы, баракелде деп кол чапканга даярмын. Эгер ушул 5 маселе чечилсе. Атамбаевдин кызматтан кеткен кадрлары өлкөдөн чыгып кетип жатканы айтылууда. Алар жазасыз калбашы керек дегенди Мадумаров дагы колдойт.